Мындан туура 10 жыл мурда 2009 жылдын 13 мартында көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, белгилүү саясатчы, мамлекеттин келечеги үчүн күйгөн кесипкөй мекенчил инсан Медет Садыркулов өзүнүн досу, эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Сергей Слепченко жана айдоочусу Кубат Сулайманов болуп, Аламүдүн капчык айында табышмактуу кырсыкка дуушар болуп каза болгон. Үч уктаса түшкө кирбеген. Адамдын үрөйүн учуруп таң калтырган трагедиялуу бул окуяны алгачкылардан болуп көргөндөрдүн бири ошол кездеги Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Медет Садыркуловдун ишенген сырдаш адамы Мелис Турганбаев болгон. Түнчүн эле звонок, анан карай калсам ошол звонок этип, телефонун ала калсам эле айтты. Чөтө ушундай бет подозрительный машина табылды. Акыркы машина кимдин машинеси менен жүрдү эле деп эле сурап калган. Анан давай мен келе калайынчы деп анан экөөбүз жолугунан биринчилерден биз чыктык ошол жерге, мен өзүм да бардым. Анан барып көргөндө эле биз уже мен түшүндүк, алда аябай опытный убагында тергөөчү болуп иштеген опытный эле ошо прокурор, Аламидин прокурору да. Мен айттым, мен бул жерге азыр элдин баары көп келет, мен көрүнбөй эле кетип калайын, эми жумуш жок жүргөнбүз да кезде дагы мага дагы алгандай бир иштердин баарын иш коскош тиги тергөө жүргүзчү ошо кезде ошондой болуп жүргөн кез болчу. Анан мен кетип калдым. Анан ошол кезде мен айттым, эми бир муну акыры эми азыр ачтырбайт, муну азыр бурмалашат, ар кандай нерселердин баардыгы болот. Бирок бир неме ошол бир документтердин көбүн мындай сохранить этип, копияларын хотя бы караганда мындай бир жардамын көргөзсөң, бул кийин ушул кылмыш ачылышы керек. Убакыт келет мунун баардыгы, баягы кыргызча айтканда кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, ошо анан ачтык бул кылмышты бир ушул 6 айдын ичинде бүт ачып, кылмыштын бетин ачып, бул иш Садыркуловдун иши боюнча 27 киши Курманбек Салиевден баштап, Курманбек Салиевич Бакиевден баштап баары ошо Максим баары өткөн, ошол Жаныш. Жакын адамдын жалп деп өчкөн өмүрүнө, баалуу адамдын кайтпастыгына ичи ачышып, кабыргасы кайышып, каңрыгы түтөгөн бир туугандарынын жана санаалаштарынын ишенгилери келбей, ичиндеги бугун массалык маалымат каражаттары менен бөлүшүшкөн. Менин бир тууганым Кыргызстандын президентинин аппаратынын экс-башчысы Медет Садыркуловду, досу Сергей Слепченконы жана айдоочусу Кубат Сулаймановду атайын эле өлтүрүп коюшкан. Мен жол кырсыгынан өлгөнүнө ишенбейм. Медет Чаканович жаркын адам эле, экөөбүз абдан ынак элек. Бул суук кабар мага өтө оор тийди. Мен бул окуянын автокырсык болгондугуна ишенбейм. Колдо болгон фактыларды карасак, атайлап уюштурулганы байкалат. Медет Садыркулов ишинен кетсе да тыныгып калбастан саясий ишмердикке баш оту менен кирген. Өлкөнүн саясий курулушуна нааразы болуп жатып кете берди. Уулдарынын ичинен эң өзгөчөлөнгөн бөтөнчө балам эле. Медеттин өлгөнүн атасы экөөбүздөн жашырып жатып, боз үйлөрдү тигип, малын сойгондон кийин араң айтышты. Угарым менен уулумдун жансыз денесин издеп жок дегенде башынан сылап, чекесинен өбөйүн деп таппадым. Көрсөк курган баламдын сөөгү да сөпөт болгон турбайбы. Атамдан айрылган ошол күн мен үчүн эң унутулгус, каргашалуу күндөрдүн бири. Мындай өлүмгө эч бир жандын атасы учурабашын каалаймын. Азыркыга чейин жаным сыздап куса болуп атамды сагына берем. Жандай көргөн жакын адамдарыбыз, жүрөгүбүз, тирегибиз болгон аскасоо ата-энелерибиз ар дайым жаныбызда болсо гана ата канат деп улуу кызы кейиштүү эскерет. Папам бул мага эң жакын киши болчу. Эң жакын, эң сүйүктүү. Ошол 2009 жылы 13 мартта эртең менен мен атамсыз калдым. Эң жакын кишим кетип калды. Медет Садыркуловдун кызы болгонума мен өтө сыймыктанам. Дүйнөдө атамдай татыктуу адамдар чанда гана. Кайталангыс инсандар кайра туулбайт. Эгер өлбөй тирүү болгондо дала элге пайдасын тийгизип, эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматын аянмак эмес дейт. Эгер атам тирүү болсо,
биздин өлкөбүздө баары башкача болмок. Атам өзү ал адилеттүү киши болчу, лидерлик сапаты аябай жогору деңгээлде болчу. Менимче ал иштебей да койсо, тирүү болсо, мен аябай ыраазы болмокмун. Жумушу түйшүгү көп болсо да, убакыт таап кыздарына баалуу кеңештерин, терең акылын айтып, чыныгы адам болууга тарбиялаган. Адилеттүү киши өзү болчу, мени да ошентип үйрөткөн. Адам бол биринчиден, калганы болот деп үйрөтчү. Күнүгө ойлойм, күнүгө бир жумуш кылганда же бир оор учурлар болгондо сөзсүз папамды эстейм. Папам кандай кылмак, эмне айтмак мага, кандай кеңеш берсе деп ойлонуп жүрөм. Ар дайым эч кимге зыян тийгизбеген, ак ниет жөнөкөй сапаттардын ээси болууну кулактарына куюп турчу. 3 кыз эле эмес, тун неберелери да таятасынын нускалуу таалимдеринен сабак алып калган. Сапатын ушул биринчи небересине берем деп аракет кылган атам. Улум кээде издеп чыгат. Таятам менен ушундай тияка бармакмын же ушундай кылмакмын деп ошондо аябай да ыйлагым келет. Эркелеткен менен эстүү болгула деп катуу кармап чектен чыгарчу эмес. Бирок эркине тандоолоруна эч тоскоолдук кылбайт эле. Өзүнүн каалоосу менен тун кызы юрист адистигине ээ болуп, алгач банк тармагында, андан соң эсептөө палатасында эмгектенип келет. Ортончу кызы Мадина апасы менен биргеликте ишкерлик менен алектенсе, үчүнчүсү Айкерим Садыркулова Америкада билимин тереңдетүүдө. Жетинин бири Кыдыр, Медет Садыркулов да 7 бир туугандан үчүнчүсү болгон. Ата-энесин кубантып 1953 жылдын 13 декабрында Чүй областындагы Кемин районунун Илич айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргызстандагы орус тилиндеги алгачкы мектепти Чүйдүн Сайлык айылына курдурган Манап Дүр Сооронбаевдин жээн небереси экендиги айтылып келет. Алгачкы эмгек жолун жөнөкөй жумушчулуктан баштап, Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктагандан кийин медициналык институттун даярдоо бөлүмүндө тарых сабагына мугалим болуп ишмердүүлүгүн уланткан. Кашайган табышмактуу кырсык болбогондо быйыл 66 жашка толуп, кадырлуу адамдардын катарын толуктап отурмак эле. Бул адам таза мамлекетчил, ушул коомду ойлогон, ушу мамлекеттик башкарууну беш колундай билген адам эле. Өкүнүчтүү, конечно, ушундай эскерүү менен айтып атабыз. Бул адам менен мен 14 жыл чогуу иштештим. Негизи эң биринчи таанышканыбыз баягы Союздун убагында стройотрядта жүрүп, ошол жактан таанышып, кийин тагдыр кайра байланыштырып, ошол 1-май райондук администрацияда чогуу иштештик, ал кишиде мен жардамчы болуп иштедим. Анан ошондон бери өмүрүнүн акырына чейин 14 жыл бою чогуу жүрдүк, азыркы күнгө чейин. Одни из лучших сотрудников администрации президента награждаются высокой наградой. Уюштуруучулук жөндөмү мол, төрт тарабы төпкөлгөн көп кырдуу инсан Медет Садыркулов бийликке 1991 жылы Аскар Акаев мамлекет башчы болуп турганда келген. Алгач президенттин аппаратында уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, референт болуп иштеген. Андан соң Бишкек шаарынын 1-май районунун акими, салык инспекциясынын директору, эсеп палатасынын башчысы кызматтарын аркалаган. 5 жыл Иранга барып, Кыргызстандын элчиси болуп да эмгектенип келген. Кайсы тармакта иштебесин иштин майын чыгарып, натыйжалуу жыйынтык бере алган мыкты жөндөмү бар эле. Ошондой сапаттарынан улам аны абройлуу көп адамдар сыйлачу. Мамлекетчил инсан. Кайсы жерде болбосун мамлекеттин кызыкчылыгын бийик кое билген инсан. Экинчиден өтө уюштургуч. Ал ар кайсы жерде иштеп жүрүп, өзүнчө бир команда топтой алды. Жаш менеджерлердин муун өсүп чыкты. Алардын бир канчасы эсеп палатасында, салык инспекциясында, акимчиликтерде губернатор болуп, анан кийин парламентте, саясатта жүрөт. Эң кызыгы ал өзү жанагы чуулганда каргашалуу окуяга бир ай калганда экөөбүз абдан сырдаштык. Ошондо айтты,
интеллигенция, мугалимдер, врачтар, заврайоналар жакында иш таштайт. Биз Бакиевди ошентип кетиребиз дейт. Өзү Бакиевден кеткен 2 ай болду элек. Анан кийин 7 губернатордун 5 губернатор мени колдойт дейт. 2005 жылы болгон кооголаңдан кийин өлкөнү Бакиев башкарган учурда Медет Садыркулов кайрадан президенттик аппараттын жетекчиси болуп, Ак үйгө келген. Стратегияны мыкты билген саясий абройлуу Садыркулов өзүнүн иш билги жөндөмдүүлүгү, таланттуу уюштуруучулугу менен өлкөнү өнүктүрүп, бийликти чыңоого зор салымын кошо алган. Көзөтөргө чейин 2 ай мурда Медет Садыркулов мамлекет башчысынын жарлыгы менен кызматынан өз каалоосу менен бошотулган. Ал өзүм эле иштейин дебей, өзгөлөрдү да ойлоп, өзгөчө жаштарга жардамын аябай берип келген. Көрөгөчтүгү менен көптөгөн мыкты кадрларды таптап такшалткан. Профессиональная выучка, патриотизм, благородство, верность долгу должен составлять основу формирования кадрового корпуса службы государственной охраны. Салык инспекцияда, эсептүү палатада чогуу иштедик, администрация президенти чогуу иштедик. Мен чогуу иштегенде аябай көп экономический реформа жасаган, налоговый реформа көп жасаган. Көп балдарды, жаш балдарды көп үйрөткөн государственный деятель чоң болчу да. Анан доска карата жаш балдарга аябай жакшы жардам берген. Өзү мындай принципиальный болуп, дипломат болуп, көп сөйлөбөй, көп укчу да, анан өзүн чечим чыгарчу. Колдо бар алтындын баркы жок демекчи. Убагында Медет Садыркуловду барктай албай калдык. Өлкө үчүн, мекенибиз үчүн эң керектүү, маанилүү адам эле. Өзүнүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеген советтик системадан тарбия алып, бай тажрыйба топтогон андай күчтүү адамдар азыр жок. Болсо да сейрек дейт замандаштары. С Медетом Чакановичем мы знакомы где-то примерно с 96 года. Медет Чаканович менен алгачкы ирет 1996 жылы таанышкам. Ошол кезде ал 1-Май районунун акими болчу. А мен болсо Мир телерадио компаниясынын жетекчиси элем. Кызмат иштери аркылуу байланышып жүрүп жакын болуп калганбыз. Көп сүйлөшүп жүрүп Медет Чакановичтин жумушка болгон өтө тактыгын, жоопкерчиликтүүлүгүн, кандай маселе болбосун чече аларын баамдап баалар элем. Өзүнүн жашоосун мамлекетсиз элестете албаган Садыркулов азыр бар болгондо эчендеген жаш муундарды өстүрүп, Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн дагы далай иштерди жасамак. Эл өкүлү анын өлкө үчүн жасап кеткен үзүрлүү эмгектери эске алынып, өзү иштеген 1-Май районундагы жаңы көчөлөргө же бир мектепке ысымы берилиши керектигин айтат. Бүгүнкү күндө ошондон бери мына 10 жыл өтүп кетиптир. Ошол 10 жылда Садыркулов президент болбосо да, премьер-министр болбосо да, Кыргызстандын бир өтө маанилүү жагында болмак да, мамлекетке иш көрсөткөн жагында болмак. Карабайсызбы, жанагы өтө сейрек көрүнүштө эки президенттин ага берген баасы. Кийинки президенттер деле ошондой баада болмок. Себеби ал бир адамга эмес, мамлекетке иштечи да. Бүгүнкү күндө мен ошол Садыркулов сыяктуу мамлекеттик менеджерлерди көрбөй турам да. Мен ойлойм, келечекте өзү иштеп кеткен ошо 1-Май районундагы бир жаңы көчөлөргө, балки мектепке аты берилиш керек. Бул өтө бийик деңгээлде кызматка көтөрүлгөн жок. Бирок ошол президенттик администрациянын жетекчиси болуп туруп дагы мамлекеттик иштерде өтө таасирдүү инсан боло алды да. Кийин кызматтан кеткенден кийин бул ошондогу Россиянын президентинин кеңешчиси менен жолугуп келди, Нурсултан Назарбаев менен жолугуп келди, Кытайдын өтө үлкөн таасирдүү адамдар менен жолугуп келди да. Бул кызматы жок калган күндө дагы анын саясаттагы таасирин баамдашып, аны менен кеңешчи да. Бул эч качан калпайтчу эмес да бул кишичи. Бирөөнү алдап, же болбосо мындай бир мындай алдап туруп, бурмалап ошол ситуациядан чыгып кетейин деп мындай аракеттенчү эмес. Мен дагы ошол кишинин ошону байкап, ошону көрүп, мына бүгүнкү күнгө чейин анын өзү да айтчу да, эч качан алдабаш керек, таза. Болгондо айтканың мелис деп айтчу да мага дагы. Карайлаган учурда да калп айтпай, кашкайган чындыкты гана сүйлөп, жалганга багынбаган каарманыбыздын элеси тирүүлөрдүн жүрөгүндө жашай берет. Терең билими, талбаган эмгеги жана такшалган тажрыйбасы менен элинин керегине жараган айтылуу саясий ишмер Медет Садыркуловдун көз өтүп кетсе да эл жерине кылган ак кызматы, адамдык асыл сапаттары
арабызда унутулбай, өлбөстүккө эгедер болуп жашай берет. Бекеринен өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп айтылбаган чыгар. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.